Бизге протез салдырам деп пациент келген. Пациентибиздин тишин примерка кылып атабыз да. Мисалы, кээ бирлер айтты да, мисалы, ушундай түздөп мындай бирөтө түздөп тиш салып койбойсуңарбы деп айтышты да. Эгерде биз түздөп тиш салып кое турган болсок, анда пациенттин сустав барго, бул жакта ачып жапкан жери. Ошол жерлери ооруп калышы мүмкүн да. Эмнеге? Анткени пациент тиши жок жүрүп, кандай тиштерин унутуп калат да. Тура тиш дегенди билбей калат. Ошон үчүн биз тишти тура табышыбыз керек. Буну тура тапкан күндө деле минус плюс болот да. Ошон үчүн тура табып, тура отургузуш керек. Эгерде өтө биз түздөп жылдырып кое турган болсок, бул жактагы мышцалар алсыз болот дагы, анан ооруп калат. Мисалы, тамак жегенде, оозун ачканда өзүнөн өзү эле ооруп ушундай болуп калат да. Ошол нерсе болбош үчүн пациент кандай тиштесе ошондой жасаш керек. Гүлзө гүлгөндө ыңгайлуу кылып айтор ушундай болот да. Пациенттин прикусуна жараша тиштер жасалат. Биз бирок өзүбүздү өзгөртсөк болот, бирок өтө көп өзгөртө албайбыз да. Көп өзгөртсөң мен айткандай болуп кетет. Анан буну биз экинчи жолу текшерип атабыз. Биринчи жолу валик иштеткенбиз, экинчи жолу примерка болуп атат. Кудай буйрса, кийинкилерине дагы бир жасап көрөбүз. Баардыгы жакшы болсо, протезди жаза беребиз. Эгерде дагы сложный боло турган болсо, анда примерка кылып, текшерип, эме деген сөз барго, 7 өлчөп 1 кезиш керек болот да. Ошондой.